бай болсо да, кедей болсо да, канчалык өнүккөн болсун, бүгүнкү заманда ушунчалык өнүккөн күн болсо дагы Кур'ан-ы Карим ошол адамды адашпай жашаганга, туура жолго баштай турган китеп. Ооба кээ бир аяттарды түшүнө албай калышы мүмкүн адам. Окуп көрсө бир жерде башкача, экинчиде башкача көрүнөт. Ал сенин көзүңө. Кур'ан-ы Карим адамдарды бул жашоодогу орто ийгиликтүү жашоого башкарган китеп, түз китеп. Эгер Кур'ан-ы Каримдей жашай турган болсоң, эң адептүү, эң ахлактуу, эң чырайлуу мусулман болосуң. А Кур'ан-ы Карим эмне кылат? Адамдын руханий жашоосуна, чыныгы жашоого болгон көз карашын көрсөтөт. Дин замандын бардыгына жарайт. Себеби адам заман өзгөрсө макул, эшек мингендер, ат мингендер, самолет минип калар. Бирок адамдын ички кулк мүнөзү кечиримдүү бойдон эле калыш керек да. Аузу биллахи минеш шейтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахиллази анзала аля абдихил китаба ва лам ядж'ал лаху иважа. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. صدق الله العظيم. Бардык мактоолор кулуна китеп түшүргөн Аллахка болсун. Кылган жок ал китепте эч бир ката. Түп-түз болгон эскертүү үчүн Аллах тараптан катуу азаптан жана сүйүнчүлөш үчүн амал кылган момундарды албетте аларга жакшы сыйлыктар бар. Болушат ал сыйлыктарда түбөлүктүү. Бул Каф суросу мындан мурдакы сура Исра суросу болгон. Аллах Таала Каф суросун баштап жатат. Бардык мактоолор кулуна китеп түшүргөн Аллахка болсун. Ал эми Исра суросун баштаганда Субханаллази, Аллах бардык айып кемчилдиктерден таза аруу зат деп айткан. Ал эми бул сүрөнү Аллахка мактоо менен баштады. Тасбих менен тахмиддин ортосунда мындай айырма бар. Тасбих деген улуулуктун башталышы болот. Ал эми тахмид, мактоо улуулуктун эң жогорку деңгээлинде болот. Эмне үчүн? Себеп кемчилдиктен таза болуш бул улуулуктун башталышы болот. Аллах кемчилдиктен таза зат, мактоого дагы татыктуу зат. Ошол үчүн пайгамбар алейхиссалату вассаламды жерден асманга алып барып, Ме'ражда пайгамбар алейхиссалату вассаламга көтөргөндүгү бул пайгамбар алейхиссалату вассаламга эмне кылды? Аллах тараптан жакшылык болду. Ал эми экинчиси Аллах Таала өзүнүн вахисини, Кур'ан-ы Каримди пайгамбар алейхиссаламга түшүрдү. Бул дагы чоң жакшылык. Бирок бунун китеп түшүргөндүгү чоң жакшылык. Себеби Ме'раж кечеси пайгамбар алейхиссаламдын өзүнүн даражасы көтөрүлүп, өзү бийикке чыкса, ал эми Кур'ан-ы Карим бүткүл үммөттөргө тиешелүү болгондуктан эмне кылат? Бул улуу болот. Ошондуктан бул жакта мактоо айтылды, ал эми тиги жакта Аллах Таала кемчиликтерден таза деп айтылды. Аллах Таала Кур'анда көп жерде мактоо айтканда мактоодун артынан эки нерсе койгон. Кээ бир учурларда Аллах Таала мактоодун артынан кылган жакшылыгын эскертет. Демек Аллах Таала бизге жакшылык кылгандыгы үчүн Аллах Тааланы макташыбыз керек. Аллах китеп берди. Ал китеп бүткүл адамзатынын туура жолго түшүүсүнө, хидаятта болуусу үчүн берилген эле. Эми мындан өткөндө жакшылык болобу? Демек эң чоң жакшылыктарынан ошол үчүн Аллахка мактоо айтыш керек. Жана ошондой эле Аллах Таала кээде ошол мактоого татыктуу дегенде өзүнүн улуулугун жана кудурет күчүнү баяндаганда. Аллах Таалага мактоолор болсун, асман менен жерди жараткан деп айткан. Асман менен жерди жараткан Аллахка мактоолор болсун. Жоктон бар кылган. Демек Аллах Таала эмне кылды? Бул жерде өзүнүн улуулугуну, кудуретин баяндады. Демек Аллах Таалага биз эки түрдө тең мактоо айтышыбыз керек. Аллах улуу болгондугу үчүн, бизге жакшылык кылгандыгы үчүн дагы. Андан кийин айтып атат, ушундай Аллах Таала өз кулуна китеп түшүргөн.
Пайгамбар алейхиссалату вассаламдын көптөгөн Аллах Тааланын айткан аттары бар. Пайгамбар саламдын көптөгөн аттары бар. Мухаммад, Ахмад, Хади, туура жолго чакыруучу, же болбосо Хашир дегендей көп пайгамбар салам аттары бар. Ошонун ичинен өтө чоң, улуу, даражалуу иштери болгондо кул деп айткан да. Субханаллази асра би абдихи. Бардык айыптардан таза зат Алла, таза зат өз кулуну не кылды? Меккеден, Харам мечитинен Аксу мечитиге алып барды. Андан ары Миражга көтөрүлдү. Пайгамбар салам асманга көтөрүлүп бара жатат. Не деп атат Аллах Таала Мираж кечесинде? Кулум деп айтып атат. Жана ошондой эле Аллах Таала китеп берип жатат. Эң улуу китеп Кур'ан-ы Каримди, эң чоң китепти берип жатат, бирок эмне деп атат? Кулуна деп айтып атат. Адам затынын даражаларынын эң бийик даражаларынын бири бул кулдук даражасына жетүү да. Алланын кулу болуш керек да. Жашоодо адам же Алланын кулу болот, же адам нафсинин кулу болот. Эми кара, нафсиңдин кулу болуп, каалоолоруңду толтуруудун артынан өмүрүң өткөнгө караганда, Алланын кулу болуп, Алланын буйруктарын аткарган бул улуу болот да. Ошол үчүн жашоодо бир адамдар Алланын кулу болсо, ал адамдар нафсинин кулу болбойт, каалоосун аткарбайт, Алланын каалоосун аткарып жашайт. Эң бийик даража ушул да. Ошол үчүн Аллах Таала пайгамбар алейхисаламга китеп берип жатса дагы не деп атат? Мен кулума китеп түшүрдүм деп айтып атат да. Демек, адам Аллага баш ийип, Алланын кулу болуп жашагандыгы адамдын эң бийик даражасы да. Не үчүн? Себеби Аллахтын алдында кулдуу экениңди билиш адамдын эң акылдуулугу да. Нафсинин кулу болуп, каалооңдун кулу болуп, же болбосо байлыктын же бийликтин кулу болуп, ошонун артынан чуркап жүргөн эң төмөндүктүн белгиси болот экен да. Ошол үчүн пайгамбар алейхисаламды пайгамбар деп айтпастан бул жерде эмне деп айтты Аллах Таала? Кулу деп айтты да. Китепти түшүргөн. Ал китепте өзү сөзмө-сөз которгондо лам яжаллаху айважа, ал китеп кыйшык эмес деп которулуп калат да. Бирок маанында эмес. Себеп кыйшык бул нерселерде болот. Китептин мазмуундары бири-бирине каршы келбейт деген маани. Кур'ан-ы Каримдин ичинде каршылык болгон, бири-бирине карама-каршы келген маани жок. Демек Кур'ан-ы Каримдин ичиндеги маанилердин бардыгы бири-бирине төп келген, дал келген. Оба кээ бир аяттарды түшүнө албай калышы мүмкүн адам. Окуп көрсө бир жерде башкача, экинчиде башкача көрүнөт. Ал сенин көзүңө. Ал биздин көзгө ошондой көрүнөт. Биздин илимибиздин аздыгынан, акылыбыздын тайкылыгынан ошол нерсени түшүнө албай калышыбыз мүмкүн. Бирок Кур'андын ичинде биринчи маани бир аят экинчи бир аятка каршы болгон, бири-бири менен талашып калган, дал келбей калган мазмун болбойт. Каййиман, ошол Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала каййим кылган. Каййим дегенди уламалар 3 мааниде айтышат. Кээ биркилер каййим дегенди мустаким, түз. Аша чапкан маанилер жок, сустук кылган жери да жок. Кур'ан-ы Карим адамдарды бул жашоодогу орто ийгиликтүү жашоого башкарган китеп, түз китеп. Кээ бир жашоодо адамдар не кылат? Аша чабат. Кээ бир адамдардын жашоосунда не кылат? Сустук кылат. Адашуу эки себептен болот. Же көңүл бурбайт, сустук кылат, гаплетте болот, бейкапар болот, же аша чаап кетет. Бир адам ата-энеси менен болгон мамилесинде сустук кылат, бул да туура эмес. Бирок аша чаап кетет, бул да туура эмес. Ата-энесини Кудайдын деңгээлине, Роббинин жараткан заттын деңгээлинде коюп алса болбойт. Бир адам иштеп акча табуу маселесинде сустук кылып карабай коет, иштебей коет, жалкоо болуп кетет. Бир адам башоту менен кирип кетет, экөө тең туура эмес. Ошондуктан бул Кур'ан-ы Карим пайгамбар алейхисалам доорунан баштап кыяматка чейинге ар бир инсандын жашоосунда тууру орто ийгиликтүү жолго баштай турган китеп. Бай болсо да, кедей болсо да, канчалык өнүккөн болсун, бүгүнкү заманда ушунчалык өнүккөн күн болсо дагы Кур'ан-ы Карим ошол адамды адашпай жашаганга туура жолго баштай турган китеп. Кур'ан-ы Карим ушундай кылып Аллах берген, кыяматка чейин аны адамдар толук түшүнүп дагы да бүтпөйт да. Жана аны жаңылап өзгөртүүгө муктаж дагы эмес. Мисалы каралы, дүйнө жүзү боюнча адамдар
не кылат? Өздөрү колдору менен жазган китептерди өзгөртүп турат. Бир адам бир китеп жазса, бир канча убакыттан кийин баягы китепти окуйт дагы болбой калыптыр деп кайрадан жазып оңдоп чыгат. Бир жерден не кылат? Бир өлкөдө мыйзам чыгарса, бир канча адамдарды коп коет, ал адамдар ошол мыйзам жарабай калды. Бул 10 жыл мурдагы мыйзам эле, муну өзгөртүш керек. Азыркы деңгээлге бул жарабай калды деп өзгөртүп турат. 10 жылда өзгөртүп тураттар да. Не үчүн? Себеби аны адам жазгандыктан кемчиликтүү болот, айыптуу болот, бири-бирине каршы келет, дал келбейт, талаш болот, түшүнбөйт. А Кур'ан-ы Каримде бир аят экинчи аятка каршы келгендер жери жок да. Кыяматка чейинки үммөттүн бардыгына жетет, эч бир жерде өзгөртүштүн кереги жок. Өзгөрбөйт дагы Кур'ан-ы Карим. Ошол үчүн заманбап Кур'ан керек, заманбап дин керек деген туура эмес. Дин замандын бардыгына жарайт. Себеби адам заман өзгөрсө макул, эшек мингендер, ат мингендер, самолет минип калар. Бирок адамдын ички кулк мүнөзү кечиримдүү бойдон эле калыш керек да. Адам кечиримдүү, жумшак, садака кылган, жакшы мамиле кылган, жакшы адам бойдон эле калыш керек да. А Кур'ан-ы Карим не кылат? Адамдын руханий жашоосуна, чыныгы жашоого болгон көз карашын көрсөтөт. Экинчи мааниси кайыман деген шахидан деп айтат. Шахид дегени мурдагы китептерди өзгөртүп жазып салган эле аларчы. Колдору менен жазып анан не кылат эле? Жөөттөрдүн аалымдары мынауны Аллах берген ушундай деп көрсөтөт эле. Аллах Таала айтып атат, бул китеп ошолордун өзгөрткөн жерлеринде көрсөтүп берет. Бул өзгөртүп салды, бул жери мындай эле деп дейт. Ал эми дагы бир түшүнүгү, кайыман деген бул үммөттүн ар бир каталарын оңдоп тура турган, түздөп тура турган китеп. Сен өзүңдүн жашооңда кайсы жерин ката экенин кааласаң, кайсы жер туура экенин кааласаң, билишти кааласаң, анда Куранга салсаң чыгат да. Кур'ан-ы Каримде кат жазгандан баштап, кат жазганда кантип жазыш керек, биринчи кимдин аты жазылыш керек, кандай болуш керек, ошодон баштап ар бир нерсени үйрөткөн да. Көзүң көчөдө басканда кандай болуш керек, оюң кандай болуш керек, бутуң кандай болуш керек, ар бир мүчөнүн өкүмүн айтып берген да. Эгер Кур'ан-ы Каримдей жашай турган болсоң, эң адептүү, эң ахлактуу, эң чырайлуу мусулман болосуң. Пайгамбар алейхиссалату вассаламды келип сураганда, сыфаттап бериңизчи бизге дегенде, "Не сен Кур'ан окубадыңбы?" деди го Айша энебиз. Окуганмын десе, пайгамбарсам ошол Кур'андын тирүү басып жүргөн эле, ошол Кур'анда кандай болсо пайгамбарсам ошондой жашайт деди. Демек биз дагы Кур'анда кандай өкүм берилсе, кандай бизге жол көргөзүлсө, ошондой жашашыбыз керек экен. Аллах Таала бул Кур'ан-ы Каримди адамдарга эмнеге берди? Лиюнзира бa'сан шадидан мин ладунху. Аллах тараптан боло турган катуу азаптан капырларды эскертиш үчүн берди. Бул биринчиси. Экинчиси, жакшы амал кылган момундарды сүйүнчүлөш үчүн берди. Бул экөөсү тең барго, бул дават. Эмнеге кандай дават десек, жаман иш кылып жаткан адамга биринчи коркутсаң, бул ишиң жаман десең, токтойт. Анан жакшы жолду көрсөтсөң, басат. Ошол үчүн кылып атат, инзар деген сөз, эскертүү деген сөз. Мээримдүүлүк менен жакшылык каалап барып коркутасың, бирокчу. Апаң коркутат го. Күйүп каласың деп, термозду көрсөң коркутабы? Мындай күйүп каласың дейт. Бирок күйүп каласың дегенден максат күйдүрүш максат эмес, күйбөш үчүн токтотуп калыш максат да. Пайгамбар адамдарга эмне кылат? Өздөрүнөн дагы көбүрөөк, ата-энесинен да көбүрөөк мээримдүү болгондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам жаман иш кылгандарды, ыйман келтирбегендерди эскертүү үчүн Кур'ан-ы Карим берилген да. Экинчиси, жакшы амал кылган момундарды сүйүнчүлөйт. Ошондуктан Кур'ан илими кимге келсе, ким Кур'ан окуганды билсе, ким динди түшүнсө, ага да ушул эки иш жүктөлөт. Эмне кыласың? Жаман иш кылып жаткан инсандардын ошонусуна эскертишиң керек, бирок жакшылык каалап туруп. Ал эми жакшы амал кылып жаткандарга сүйүнчүлөп, дагы не кылып кызыктырышың керек болот экен да. Уламалар ушул жерден айтат, кээ бир мусулман болгон, бирок жакшы амал кылбагандарды сүйүнчүлөй албайбыз дейт. Неге десе, сен жаннатка киресиң деп айта албайбыз дейт. Ал балким Аллах Таала ал адамды дозокко салып, азаптап да анан кийин чыгарышы мүмкүн да дейт. Балким кечирип коюшу мүмкүн, бирок жаннатка түптүз кирип кетесиң деген убада жок экен да. Ошондуктан жакшы амал кылып күнөөдөн сактаган момундарды биз не кылат экенбиз? Сүйүнчүлөйт экенбиз. Не деп? Анна лахум ажран хасана, албетте силерге жакшы сыйлыктарды, жакшы соопторду, жыргалчылыктарды Аллах Таала даярдап койду. Анан кара, жакшылыктар качан толук болот десе, жакшылыктар качан толук болот? Качан түбөлүктүү болсо.
Бул дүйнөдө канча бай болбогонуң, канча кыйын болбогонуң, канча күчтүү болбогонуң, канча бийликте болбогонуң баары бир күн кетип калат экен да. Ошол үчүн коркунучта болот. Бай коркуп жашайт да, качан кедей болуп калат экенмин депчи. Ден соолуктуу адам да коркуп жашайт, качан ооруп калат экенмин депчи. Бийликтеги адам да ойлонуп жашайт да, качан бийликтен кетип калат экенмин деп. Жаннаттын ичинде байлыгы да, бийлиги да, жыргалчылыгы да бардыгы түбөлүктүү болот. Макифина фихи абада. Түбөлүктүү болушат ал жыргалчылыктарда. Ошондуктан Аллах Таала ушул аятта эмне кылды? Бул башкы эки аятта китепти түшүргөндүгүн айтты. Жана ал китептин ичинде эч кандай ката, туура эмес жери жок. Аллах Таала бардыгын китепти үммөттүн жашоосун оңдош үчүн берген болду да. Эми бир адам түшүнүп кала турган болсо, Курандын ичинде кайсы бир нерсени түшүнбөй жатса, туура эмес деп көзү көрүп жатса, ал ошол адамдын илиминин аздыгы жана ал адамдын акылынын төмөндүгүнүн белгиси болот экен. Жана Аллах Таала илим берет экен, Алла дин түшүнүгүн берет экен. Эмне үчүн? Башкаларды жаман жолдон кайтарып, жакшы жолго кызыктырыш үчүн. Демек, ар бир адам ушул эки амалды кылыш керек. Сахабаларда дагы ушул эки амал бар эле. Ар бир адамды жамандыктан кайтарганга, жакшылыкка чакырганга аракет кылатыла. Аллах Таала бизди дагы мына ушул аяттарга амал кылуучулардан кылсын.